Демек бирөөгө сен жамандап кетти да турабы? Сен күлүп кой. Мында самачок деген сөз бар да мындай. Ар бир нерсени өзүнүн ыгына калтырган болсоң, ошого переживать этип, ошону жаман көрүп, анын аркасынан барып компромат издеп, аны чукуп, аны жок кылам деп, эмне үчүн мындай айтат деп, эмне кылышпаш керек экен? Кереги жок экен ал нерсенин бар. Алла каалаган нерсе келди сенин башыңа. Алла каалаганчалык гана байлык келди. Алла каалаганчалык жаманчылык болду, бүттү. Сен проблема кылбайсың муну. Ислам акыйдасы ушул эки. Иманды мусулмандын акыйдасы ушул эки. Мындай жакшы ойлоп көрсөңчү, мындай ошону сага кылган жаманчылыгын ойлоп көрө турган болсоң, кичинекей эле болду. Иманды сен көтөрө аласың. Эмне үчүн дегенде, Алла Таала кайсы нерсе боло турган болсо, сен көтөрө ала турганчалык гана берди, болду. Сен көтөрө аласың ошону. Көтөрө албай калбайсың. Билесиң ал ошол нерсе сага келмек, ушул нерсе сен разы болушат. Алхамдулилlah. Bir geldi maşına onunla geldi. Tank da süzüp saldı. Tank emne kıldın anışıma. Sanım çok subhanallah. Allah kalagançalık boldu bul. Мындан чоңураак болгон болсо сен көтөрө албайт болчусуң. Сен болгону крыло ошунча болотасың, машина полностью өлүп калмаксың. Ушундай нерсе. Демек, жашооңдо деле банкроттук келип калды эле. Bir gün товарың өтпөй калды, bir нерсе болду. Ушундай болмок машалла. Эмнекен эч качан ошонун аркасынан түшүп алып, өзүңдү өзүң кыйнаба деген сөз. Жашоодо бул эң чоң хадис ушул эки. Пайгамбардын үйрөткөндөгүсү. Башка нерсени алып деле кереги жок. Жетишерлик. Качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт. Баардыгы Кудайдан болду.